эгерде жаран канча сом мамлекетке же кимдир бирөөгө эң минимальный карыз болуп калса, жанагы чек арадан чыкпоо боюнча флажок коесуңар. Канча сом? Андай минимальный тарифтер жок. Баягы азыр мисалы эң аз болгону ушу штрафтардан 1000 сом болуп чыгып атат. 1000 сомдун 1000 сом карыз болсо эле ошого деле чектөө коюлат. Мындайда бул адамгерчиликтен дагы чыгып кетет да, мындай нерсечи. Эгерде ошол жаран эми 50-үзүн баары эле 100% баары эле грамотно эмес да. Анча мынчасы түшүнбөйт, билбейт. Ошонун бир кандайдыр бир 10 000 сомдон жогору штраф же бир моюнда карыз болсо ошого чек койсоңор болобу жок дегенде. Например, 1000 сом, 2000 сом эми ошол үчүн жанагы азыр Чыңгыз Ильяс Кожоевич айтып кетти, 50 000 сомго, 100 000 сомго билет алып алып, анан байкуш жана жаран канчалаган пландаштырып алып, түн жарымда учурбай коюп пограничниктерчи, карызың бар экен деп. Ал же түн жарымда же бир оперативдүү түрдө жана төлөй турган бир терминалыңар болбосо, аны автоматически флажокто алып кое албасаңар, ошон үчүн бир жеңилдеткенге аракет кылбайсыңарбы? Жок дегенде бир 10 000 сомдон жогору болсо, ана флажок коюп, 10 000 сомго чейин тим эле койгула, 1000 сом, 2000 сом кимде гана карыз болбойт. Бизде деле машиналарыбызга штраф келип калат, убагында төлөбөй калган учур болуп калат. Же болсо бир алименттеги кишилер болуп калышы мүмкүн, туурабы? Ошону бир ойлонуп бир сунуш бербейсиздерби? Туура, биз ал жагынан каршылыгыбыз жок, бирок именно ушул минимальный сумманы чечкенге жеке эле сот департаменти өзү эле чечип кое албайт. Муну тиги биргеликте баягы исполнительный власть. Сиздер сунуш бериңиздер, болсом биз Кабминге жанагы премьер-министрге кайрылалы. Жок дегенде бир 5000 сом кылып коюңуздар анда. Туурабы? Анан 300 сомго деле 500 сомго деле алып кала берсе эң бир көйгөй жаратат да. Ачыгын айткандачы биз бул суроо боюнча бизде каршылык жок. Сунуш бериңиздерчи бир. Сиздер эми ошол тармактын профессионал кишисиңер, Макул. Рахмат.